тазасы барбы деген ырды киргизгеле ошондон кийин интернет тармагында звезда болуп кеттик десек болот. Көрсө ырдасак болот турбайбы деген мындай ой келди да. Тапшырып, аяктан дагы көп ийгиликтерге жетишип, чоң сахналарды ырдап, чоң артисттер менен ырдаган кыялдарым бар. Салам достор, Медиа Ордо YouTube каналы өз ишин улантат. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Жумаида Темирбекова алып барам. Адаттагыдай, жаңы таланттарды колдоо максатында сиздер менен жаш таланттарды тааныштырууга даярбыз. Бүгүнкү биздин каармандар Бакытбеков Амантур, Талантбеков Нурболот. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Кыйналбай келип алдыңыздарбы? Рахмат, кыйналбай келип калдык. Өзүңүздөрдү чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүнү баштайлы. Биздин көрүүчүлөргө алгач өзүңүздөрдү тааныштыра кетсиңер. Биз Жалал Абад областына караштуу Ак Сый районунун Кой Таш айылынын тургуну болобуз. Азыркы учурда Кабай Керимбеков номер 13 мектебинин окуучусубуз. Ошо мен деле бул жактын досу болом. Мен деле ошол мектепте окуйм. Кичинекей баштап чоң өскөм. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Качантан бери ырдап жүрөсүң? Ырга кызыгууңа эмне түрткү болду? Ырга кызыгуум бул мен кичинекейимден баштап эле ырдайм. Негизи ырга кызыгып, бирок интернет тармагына ырларым киргизпечүмүн да. Анан кийин бир күнү ошо досум шаардан келгенде бир ыр тартып интернетке киргизгенбиз. Анан киргизгенде ырларыбыз бир 2000-3000 просмотр болгондо көрсө ырдасак болот турбайбы деген мындай ой келди да. Анан ой келип ошодон кийин биз ырдап, ырларды киргизип, анан ошо тазасы барбы деген ырды киргизгеле ошодон кийин интернет тармагында звезда болуп кеттик десек болот. Бул талант кимден өткөн? Үйдө сенден башка дагы ырдай турган адамдар барбы? Ырдоо ата-энемдерде бар, анан бирок мындай атам жактан, апам жактан да баардыгы ырдашат. Ошолордон жуккан го дейм. Азыркы учурда интернетте жакшы ырдайт экенсиң деп кыздар жазган учурлар болобу? Конечно, болот. Күн сайын эле жазат кыздар, жакшы ырдайт экенсиң, күнүңө береке. Ошо баардык кыздар жазат, жакшы ырдайт экенсиң. Анда сиздерден жандуу ыр болсун. Азыр жүрөк сыры аттуу интернет тарамагында ырдап жаткан ырыбызды ырдап берип коелу. Кеттик ана эмес досум. Кыйналган жүрөгүмдү эми сен эзби жаным, уйкусуз түндөрүңдү арынаган сага барын жол карап өттү күндөр, койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанар, жол карап өттү күндөр, койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанар. Жашырып арманымды жүрөктө сыр сактадым, жабыркап калганымды жашырып сага айтпадым, жол карап өттү күндөр, койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанат, үмүтүм өчпөй жанат.
Рахмат чоң. Сон чыгарма болду. Үнүңө береке. Нурболот, сиз гитарада жакшы ойнойт экенсиз. Гитарада ойногонду кантип, кайсыл жактан үйрөнгөнсүз? Ошо айылда ага эжеке жоктугуна байланыштуу мен интернет тармагынан үйрөнгөм. Эми айтканда 3-4 айда жакшы чертип баштадым да. Өзүм ырдай албайм, бирок чертип кээде өзүм да видео кечте ырдапам, бирок голос жок болгонуна байланыштуу чертип доскайым ырдатып. Ошо. Кайсы ырлар жагат көбүнчө? Кандай жанрдагы ырлар? Ошо азыр илгерки ырлар жагат мага негизи. Илгерки ырларды ырдаган жагат. Рыспай Абдыкадыровдун ырлары. Азыр эми ошо интернет тармагында жакшы кетип аткан Тазасы барбы деген ырым ырдап берип коеюн. Алдады мени ак сүйүм, алмашты менин сүйгөнүм, тахмина сулуу бузбаган, тазасы барбы сүйүүнүн, тазасы барбы бекеми барбы жазганы барбы булакта элең сен анда, булгандың эми сузарда, жеңил ой бийлеп өзүңдү, жеңилдиң беле кумарга, жеңилдиң беле кейсең деле кечирбейт белем. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Сон чыгарма болду. Үнүңө береке. Мектептеги иш-чаралар сенсиз өтпөсө керек, Ооба, бардык эле иш-чаралар ошо колонка бар, ошо колонка коюп, өзүм ырдайм. Эжекелердин айтканын ошо кылып, ошо ырларды ырдайбыз. Жана ошондой эле тамашалар бар, тамашаларды аткарабыз. Ошол сен азыр ырдап жүрөсүң, интернет тармактарына чыгып жүрөсүң, анан кийин окууну бүтүп башка кесипти тандап кетесиң. Ошо окуу бүтсө Бишкекке барып Куранкеев мектебине окуйм деген максатым бар, музыкальный школго. Ошо музыкальный школго тапшырып, аяктан дагы көп ийгиликтерге жетишип, чоң сахналарды ырдап, чоң артисттер менен ырдаган кыялдарым бар. Ырчылык тарапта окуйм, башка жакта дагы мындай волейбол, күрөш, ушулар дагы хоббим болот. Буларга кызыгам. Ошо. Мен хоббим ошо гитара чертмей, волейбол ойномой. Ошо кичигирим спорт. Ырдап жүргөндө мындай ата-энеңден колдоо болобу? Ооба, конечно, колдоо болот. Ошо башка жактарга, конкурстарга барганда жакшы маанай менен жөнөтөт. Ошол ырдап жүргөндө жанында классташтарыңдын, досторуңдун, ата-энеңдин мындай эмеси, реакциясы кандай болгон, кандай сезимдер болгон? Ошо бардык эле колдошот. Молодец, үнүңө береке, жакшы ырдайт экенсиң деп бардык эле колдошот. Ошо досторума деле терең ыраазычылык билдирем. Досторум бизди колдоп, ырдаганыбызды мындай видеолорго тартып, көп колдошот да бизди. Музыкалык аспаптарга кызыгасыңбы? Мисалы, комуз, аккордеон, гитара деген. Ооба, кызыгам. Азыркы учурда ошо гитара үйрөнүп атам, комуз менен гитара. Бишкекке барып ошо окуга тапшырганда аккордеонду үйрөнөм деген оюм бар. Ошо дозум үйрөтүп атат азыркы учурда гитараны. Ошол интернеттен көрүп, сага сунуштар келип жатабы азыркы учурда? Мындай чакыргандар. Ооба, баягыда Элтер каналына чакырган, ошо шартка байланыштуу бара албай калдык. Ошо жайында Супер Кежи YouTube каналы чакырып атат, ошо интервьюга келди деп. Ошол жака барабыз го буюрса. Кандай кыялдарың бар? Кыялдар ошо Бишкекке барып көп ийгиликтерге жетишип, конкурстардан утуп, чоң сахналарда чыгып ырдазам деген ойлорум бар. Ошо кыялданам ошолорду. Анда эмесе силерден дагы бир жандуу чыгарма болсун. Анда эмесе азыр интернет тармагында ошо жакшы чыгып аткан Жакшынам аттуу ырдыбызды ырдап берип коелу. Жактырбай сиздени башканы, мен болдум сизге окшоткан.